арыбай элим алгала өнүк жаңылан, бар болгондайым жаралдың баатыр канынан, мээримге толгон мекен деп соккон жүрөгү, мээнетке жошол мугалим кызын кабыл ал. Мен Чойбекова Назгүл Мукамбет Калыевна Бишкек шаарындагы номер 55-жалпы билим берүү мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Ар бир адамдын балалыгында бир сыйкырдуу кыял болот эмеспи? Менин кыялым келечек муундун караңгы жолун жарык кылып, көкүрөгүн ачып, жүрөгүнө күлөндүрүп, асыл сапаттарга ээ болуусуна түрткү болгон сыймыктуу кесиптин ээси мугалим болууну кыялданган. Бүгүн мен ушул балалык кыялына жеткен тагдырына мугалимдик кесип жазылган бактылуу инсан катары жашап келем. Мен 1986-жылы 21-мартта күн менен түн теңелген жаратылыш жаңырган жаз күнүндө касиеттүү Кочкор районунун Молдогуч айылында жарык дүйнөгө келгем. Убайдулла Малтабаров атындагы орто мектепти ийгиликтүү аяктап, бийик максаттарга жетүү үчүн билим алууну борбордо уланттым. Билим бул түгөнбөс кенч демекчи. Кусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин кыргыз филология факультетин 2009-жылы аяктагам. Жогорку билим алып, кыргыз тили жана адабияты мугалими адистигине ээ болгондон тарта менин педагогикалык жолум башталды. Алгач эмгек жолун Бишкек шаарындагы номер 91-кесиптик билим берүү лицейинде баштагам. Бүгүнкү күндө борборубуздагы номер 55-жалпы билим берүү мектебинде кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп, 10 жылдан ашуун убакыттан бери эмгектенип келем. Азыркы замандын мугалими бул бир гана маалымат берүүчү эмес, ал багыт берүүчү, креативдүү лидер. Мен үчүн мугалимдик кесип бул жөн гана сабак өтүү эмес, бул ар бир баланын жүрөгүнөн жол таап, анын дүйнө таанымын кеңейтүү. Жаш жеткинчектердин тагдыры, келечеги мугалимдин колунда экендигин жон терим менен сезгенден кийин чоң жоопкерчилик мойнума жүктөлгөнүнө ынандым. Чыныгы мугалим интеллектуалдык коммуникативдик уюштуруучулук сапаттарын замандын талабына жараша өстүрүп туруусу бүгүнкү күндүн талабы. Биздин ар бир айткан сөзүбүз, шилтеген кадамыбыз балдарга үлгү болуусу үчүн талыкпай изденебиз. Ар бир сабакты окуучуга жеткиликтүү кылуу үчүн ар кандай заманбап ыкмаларды колдонуп, бала менен алардын тилинде баарлашабыз. Өз ишмердүүлүгүмдө улуттук баалуулуктар жана заманбап технологияларына ушундай эки негизги багытты айкалыштырып иш алып барам. Менин педагогикалык концепциямдын өзөгү эне тилин сүйүү аркылуу улуттук баалуулуктарга сугарылган ар тараптан өнүккөн инсандарды тарбиялоо. Заманбап кыргыз тили жана адабияты сабагын уюштуруу үчүн абдан чыгармачылык менен изденип, талдап сабакты кызыктуу өтүүгө аракет жасайм. Сабактарымда салттуу окутуу менен инновациялык технологияларды айкалыштырам. Blinkers, Kahoot жана WordWall сыяктуу тиркемелерди колдонуп, тесттерди оюн түрүндө өткөрөм. Бул окуучулардын кызыгуусун арттырып, кыргыз тилин заманбап тил катары кабыл алуусуна жардам берет. Таланттуу окуучулар жана өздөштүрө албаган окуучулар менен иштөө көптөгөн эмгекти жана убакытты талап кылат эмеспи? Ошого карабастан ар бир окуучуга аяр мамиле жасап, коомдо өз ордун таап кетүүгө салымды кошуп келем. Окуучулардын сабак учурунда чалбай калган таланттарын сахнада, көркөм окууда, актерлук чеберчилигин ачууга аракеттенем. Биз адабий чыгармаларды талдоодо видео роликтерди жасап, подкасттарды жаздырып, санариптик презентацияларды даярдайбыз. Биздин бабалардан калган асыл мурастарды окуучуларымдын аң сезимине сиңирүү менен бирге аларды заманбап дүйнөнүн чакырыктарына даярдайм. Ар бир окуучумду жеке инсан катары карап, алардын өзгөчөлүктөрүн изилдөө менен натыйжалуу ыкмаларды тандап алам. Менин максатым жөн гана билим берүү эмес, окуучунун жүрөгүнөн орун алган, ага канат байлаган чыныгы устат болуу. Алардын ар биринин ийгилиги менин эмгегимдин өзүрү экендиги анык. Чыгармачылык бул мугалимдин экинчи канаты. Дайыма изденүү менен иш алып барып, окуучуларды ар кандай райондук, шаардык, республикалык сынактарга даярдап, алдыңкы байгелүү орундарга ээ болуп келишине шарт түзөм. Мугалимдик менен бирге мектептин коомдук курулушунда да активдүүмүн. Методикалык иштеп чыгууларым, ачык сабактарым кесиптештерим арасында жогору бааланып келет. Бирок мен үчүн эң чоң көрсөткүч бүтүрүүчүлөрүмдүн турмуштан өз ордун таап, кыргыз тилин кадырлап, коомго пайдалуу иштерди жасап жүргөндүгү. Акпай калган сууну балырып, пайдаланылбаган темирди дат баскандай эле акылды да туура колдонгузо окой баштайт тура. Мугалим болгондон кийин күндө изденип, ошол илимдин артынан түшпөсө иш солгундайт. Өз билимимди өркүндөтүү максатында ар кандай шаардык семинарларга катышып, окутуунун заманбап ыкмаларын үйрөнүп, замандын талабына жараша кесиптик чеберчилигин жогорулатып келем. Бош убактымда жан дүйнөмдө катылган сезимдерди кагаз бетине түшүрүп, ыр жазуу менен алектенем. Өмүр сенин байлыгың, өмүр ошол өткөн күнүң айжылың, өмүр келек өсүп өнөбөйдөлө, өтсө экен даамын татпай кайгынын. Менин ураным жүрөктөн берген билим, түбөлүк бакыт. Өз ишимди сүйөм жана бул сүйүү аркылуу келечек муундун жүрөгүнө билим нурун себүүнү улантуу менен бийиктиктерди багындырам. Эгерде мага кайра жаралуу мүмкүнчүлүгү берилсе, эч ойлонбостон мугалимдик кесипти тандоого даяр.